Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Акылбек мырза сүйлөп баштаганыңызда айттыңыз, тышкы карыз туруктуу турат деп. Тышкы карыз күн санап өсүп атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бизде финансисттерде көрсөткүч бар. Тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга 50%дан ылдый болсо, же 50%-ын тегерегинде болсо, ал туруктуу да. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Быйыл буюрса 47% ички дүң продукцияга караганда биздин карызыбыз болот. Ал туруктуу деп биз эсептейбиз. Эми силер санды көбөйтүп кое бересиңер, бирок ошого жараша процент ошондой эле калат, бирок тышкы карыз деген күн сайып өсүп атат. Мына азыр эле 30 миллион доллар колдоп бергиле деп дагы турасыңар. Ошондуктан бир аз абайлашыбыз керек, тышкы карыз канча экендигин. Экинчиси, көчмөндөр мурасы 3 миллиард акча бөлдүк эле, бөлтүрүк камалганына байланыштуу токтотуп койдук деп. Эмне бул бир киши үчүн ачылган ишканабы? Жок, ойлогон ойду кыстаган турмуштун баары жеңет деп биз кумтөрдүн мисалында гендердин баарын өзүбүз иштетейли дегенбиз. Наследие великих кочевниковго бир 10 чакты лицензияны берип, бизнес проектлердин баарын даярдап, геологоразведка жумуштарынын баарын бүтүрүп, андан кийин гана инвесторлорго тартуулайлы деп ошондой команда түзүлүп аткан бүгүнкү күнү. Бирок ал биз бөлүп берген акчанын баардык көлөмү боюнча ордунда турат, биз кайра бюджетке кайтарып атабыз. Пока Теңиздин тагдыры чечилмейинче бул проект аягына чыкпасына көзүбүз жетти. Эмне биз бир кишиге түзгөнбүзбү бул долбоорду? Бир кишиге эмес, ал бир 25-ке жакын чет элдик ишкерлерди, бизнесмендерди алып келген, алар ошо бизнес проектлердин үстүндө иштеп аткан. Мен түшүнбөдүм. Экинчиси, жылдан жылга биз оптималдаштырып атабыз деген сөздү көп айтасыңар. Мисалы карап көрсөңүз, президенттин администрациясына 23 жылга силер 1 миллиард 450 миң 200 сом киргизип атыпсыңар. Бул канча эсе көп 22 жылга караганда? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз уточненный бюджетке 2022 жылга 1 миллиард 940 миллион. Катыраак сүйлөсөңүз. Уточненный бюджетке азыр биз 1 миллиард 940 миллион 486 миң сомду киргизип атабыз. Ал эми 23 жылга контрольный цифраларыбыз 1 миллиард 435 миллион 948. Андай эмес, 1 миллиард 450 миллион деп турат. Анан президенттин иш башкармалыгына 958 миллион 600 миң киргизип атасыңар. Биз цифраларды коюп бердик. 824 миллион 786 деп. Мен дагы ушул силердин цифраңар саныңар менен сүйлөп атам. Башка жактан алганыбыз жок. Мисалы, урматтуу кесиптештер, 2015 жылдан баштап 20 жылга чейин, 21 жылга чейин президенттин администрациясы өкмөттүн аппаратынан баарын бириктиргенде 3 миллиард кетсе, жылына 400 миллиондан кетип бараткан экен. Азыр булар оптималдаштырылгандан кийин анын саны 1 миллиардка көтөрүлүп кетти. 1 миллиард сом кошулуп кетти. Бул каяктагы оптималдаштыруу? Бул кайдан кыскартуу? Адан Кимсанбаевич, 1 миллиард 240 миллион сом бул биздин фонд президентабыз. Канча? 1 миллиард 240 миллион сомубуз. 22 жыл канча эле? 22 жылга биз. 2 миллиард 800 миллион эмеспи? Жок, 1 миллиард 240 миллион. Уточненный бюджетте сиздерге согласованияга алып келдик, 1 миллиард 940 миллион 486. Кечирип коебуз. Муну сандарды дагы ошол каржы министрлиги тарабынан биз алып атабыз. Эми караңыз, 22 жыл эле на содержание аппарата президента превысили план в 7 раз.
президентти тейлейбиз деген чыгашаңардын бүтүндөй баары 10 айдын ичинде 7 эсеге көтөрүлүп кетиптир. Эмнеге? Же шайлоо өткөрдүңөрбү? Же референдум өттүбү? Эмне болду? Канча болду бул жерде? Миллиард 200. Жок, муну алдык, анан канча көбөйдү бул жерде? Миллиард 200 болсо 235 келе болду. 235 келе болду. Биздики 466-дан 466 миллион 784-төн 265 миллион сомго эле көбөйүп атат. Бул управдиламени жогорку кеңештикин кошкондон кийин, анан зарплаталарды көтөрүлгөндөн кийин. Ал иш башкармалык башка берене. Жаныңыздагы сизге айтып аткан кыз ким болуп иштейт билбейм. Ал иш башкармалыкка тие элекмин. Ал кийин берем суроону. Мен тек гана аппараттагы чыгашаларды айтып атам мен. Администрация президента боюнча бизге 265 миллион сом көбүрөөк сарптап атабыз. Бул зарплаталарды көбөйүү боюнча гана. Акыл Эсенбекович, мага ишенеби, сизге ишенеби, карапайым калк менен депутаттар билбейм. Бирок мен сиздердин цифраңыздарды окуп атам. Силер башында сурадыңар, бизге ушул аппаратка 139 миллион 600 миң сом керек деп. Бирок бүгүн 10 айдын ичинде сиздер 876 миллион 900 миң сарптап койдуңар. Кайда кетти? Эмнеге сарптадыңар? Эми сиздин кагазды анан менин кагазымды салыштырып коелу, Адахан Кимсабаевич. Балким сиз экөөбүз эки бөлөк кагаз салып айтып атабызбы? Утвержденный бюджет биздики 466 миллион 784 болчу. Менин кагазымда ошо каржы министрлигинин берген маалыматы ушу. Мына каржы министринин орун басары да мен Демек, каржы министри иликтегиле да? тактап койсунчу. Иликтегиле. Ошондуктан биздин азыркы 10 айдын ичинде эле бюджет 22 жылга 481 миллион 300 миң деп карагансыңар, туурабы? Кайсы бюджетти айтып атасыз? Сиздер айтып аткан министрлер кабинети менен урматтуу администрациянын биргелешкен чыгашасын айтып атам. Бизде бир эле администрация президента бар, ошонун чыгашасы. Бирок ушинтип жазасыңар да силер, биз экөөнү аппаратты коштук деп. Мен ошо экөө кошулгандан кийинки сумманы айтып атам. Кошулгандан кийинки сумманы дагы бир жолу сизге тактап айтып коеюн. Утвержденный бюджет администрация президента 466 миллион 784 миң сом. Ал эми управление деламиники болсо утвержденный бюджети 662 миллион 817 миң сом. Сизге ошолорду өзгөртүп берүүнү сунуштап келдик. Өзгөртүп берүү. Эми өзгөртүп берүү деп атасыз сиз. Көрдүңүзбү? Сөздү укмуш калчайсыздар, алтын калчагандай калчайсыздар да. Муну ол иш башкармалыкка сиздер кийинки жылга 958. Рахмат. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Рахмат төрага. Саламатсыздарбы бүгүнкү чакырылган коноктор? Жооп бересизби? Кыдыкбаевдин убактысын токтотуп тургула. Адахан Кимсабаевич, алтынды мен чайкабайм, алтынды кумтөр чайкайт. Бул биринчиден, экинчиден парламенттин вазифасы ошо экен, бизге республикалык бюджетти бекитип берип, эгерде өзгөртүүлөр болсо, биз министрлер кабинети сиздерге келип айтып, ошону тактап алышыбыз керек. Мыйзам боюнча. Биз муну уурдаган жерибиз жок, же жеп салган жерибиз жок да. Биз каяка кетирдик, отчетун берип, анан сиздерге обоснованный мыйзамды киргизип атабыз.